Дагы эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Дагы эмне кылсак болот ошол айтыш өнөрүн дүңгүрөтүп алып чыгуу үчүн? Айтыш өнөрүн дүңгүрөтүп алып чыгыш үчүн менимче дагы иштеле элек көп нерсе бар да. Мисалы, биз азыр Кудайга шүгүр ушул чоң сахнада айтыш уюштуруу менен болуп атабыз да. Бул нерсе менен биз акындарга эргүү шык берип койдук, стимул бердик. Мына акын болуп жарышка чыксаң болот. Айтыш, ошол жерде элдин мүдөөсүн айт, башка кыл деп. Андан сырткары азыр бизде бир ушу кескин көрүнүп жетпей аткан нерсе, дайыма мен улуулардан көп угам да, эмнеге жеңи жок сыңары, барпы сыңары, дүнүйөнү, аккан сууну, башканы жетик айтып, акындар ушундай кыла албай айт деген. Эми мен ойлоп атам, акындарды ал деңгээлге жеткизиш үчүн бул ушундай жанрга айланды, мисалы. Эми күнүмдүк ырың башкан тирилик. Ушу тирилик эле көп таланттарды жеп койгон. Жада калса, бул ачуу чындыкты жашырбаш керек. Биз ушунчалык зор чалкыган океандай талантыбыз манасчы 20-чы кылымдын бир ушундай гигант таланты деп жүргөн Саякбай дагы акыркы кезде ушул турмуштун майда барат тирилигинен көп неме кыла албай, мен көп нерсени эсимен чыгып кетти. Илгери чоюкеден жаңы үйрөнүп жүргөн жаш чагымда манасты айттырып калсаңар болот эле. Ал эле бул эле деп биздин көп таланттарды. Менимче мамлекетибиз манасчыларды, акындарды, мына ушу ЮНЕСКО шедевр деп тааныган ушу жанрды мамлекет өз колуна алып, булар бөлөк нерсе менен алек болбош керекпи деп ойлойм. Качан бардык ушул мээси баскан турганын бардыгында өзү мамлекет кам көрсө, эли кам көрсө, бөлөк нерсени көртүрлүктү ойлонбосо, ошо кезде биздин акындар бышып жетилип калды. Биздин акындардан не деген чалкыган нерселер калмак. Мынау Манас баштаган кенже эпостор, ар бир кенже эпос 100 000 саптан кем эмес саны. Ошо көлөмдөгү Жанышбай, Курманбек, Кожо Жаш жана башка нерселердин бардыгы мүмкүн азыркы акындар өз тили менен, өз заманын ыргагынын, өз замандын тили менен айтып бере алат беле деп ойлойм. Акындар аркылуу айтылып келген, дагы эле айтылмак. Мүмкүн азыркы акындар аккан сууну кандай башкача айтмак. Заман өзгөрүп баратат, компьютердик заман, башка заман. Мына ушу замандын өзүн ырдасаң эмне деген жаңылыктар болуп кетти. Ошонун бардыгын терме санатка салып отурса, жакшы нерсе. Экинчиден дагы бир пайдаланып айта кетейин. Мына жатык тил, кыргыз тилине окшош ырда берген тилдердин ичинде дагы түрк тили бар. Түрк тили кенен алардын көрөрманы, калкы көп, түрк тилинде сүйлөгөндөр көп болуп атат. Мисалы, байкап көрсөк, ушу түрк тилин өздөштүрсө акындар, түрк тилинде төгү ырдайт эле. Мүмкүн англис тилин кадимкидей жакшылап азыркы жаштар үйрөнсө, ошол тилде деле төгө берсин. Айтса, бул жерде эл кеңейет, публика кеңейет эле. Көрсөтөт эле ошондо, кыргыздын акылы мындай, мээси мындай, силердин тилиңерди билсе, силердин тилиңерде да ырдап бере алат деген мүмкүнчүлүктү далилдеген нерсе биздин ушу келечекте азыр мүмкүн мына экөөбүз жылмайып атабыз, күлүп атабыз. Мүмкүн ушул чын нерсеге айланып калат бир убакыттарда.